Кыргызстанда дары дармектерден электрондук маалымат базасы ишке кирип жатат да, бул жакшы нерсе да, биринчиденчи. Мен айтарым, ошол база аркылуу врачтардын жазган рецепттерин билсе болобу? Контролдоо мүмкүнбү? Электрондук көзөмөл толук кандуу ишке кирген убакыттан баштап бул жазылган рецепт, жазылган дары дармектердин тизмелери бүт көзөмөлгө алынат. Бул бизге контроль жасаганга жакшы бир шарт түзүп берет. Бирок ошол система бүгүнкү күндө толук кандуу иштегенге аракеттер жасалып жатат. Себеби өзүңүз билесиз, сураганын себеби баарыбызга белгилүү болгондой, кээ бир врачтар фарм компаниялары менен сүйлөшөт дагы, ошол рецепт жазганда өзүнө караштуу ушу кымбат баалуу дарылар жазып койгон учурлар кездешип турат да, бизге жазат. Ошону эгерде көзөмөлдөй турган болсо, бул жакшы нерсе болот эле. Экинчиден, жаш өспүрүмдөрүбүз арасында аптечная наркомания деген бар да, билесизби? Билем. Азыркы күндө. Ошонун жок кылуу, жоюш боюнча жолдорун айтып бериңизчи сиз. Кандай жок кылсак болот? Биздин мына окуучу балдарыбыз, кыздарыбыз азыркы күндө өзүңүздөр билесиңер, эч кандай рецепти жок эле аптекадан алып, ушул интернеттен көрүп, кошумдарын кошуп туруп, өздөрү ушундай сайын утат, кээ бирлери болсо жанагыдай спрейлер менен ичине салып алып, мурдуна сээп, ошондой пайдаланып жүрүшөт да, биздин окуучулар, жаштарыбыз. Ошолорго силер кандай көзөмөлдөйсүңөр? Ошону менин өзүм жеке оюм, ушу рецептти жазып атканда, аптекадан алып жатканда сөзсүз рецепт керек деш керек да. Ошол ала турган таблеткалар, дарылардын баардыгы рецепти жок эле алышат экен да биздин окуучуларыбыз аптекадан. Ошого сиздин көз карашыңыз кандай? Рахмат сурооңузга. Эң негизги биринчи кадам бул ошол тизмени түзүү. Наркотикалык заты бар дары дармектердин жесткий списогун түзүп туруп, анан ошол дары дармекти берүүчү аптекаларга жалаң гана рецепт аркылуу берилсин деген катуу талап коюшубуз керек. Бүгүнкү күндө ал талап бар. Жанакындай сатылып калган убакыттарда бул ошол аптеканын өзүнүн кызматкерлеринин туура эмес кылган иштери, буга мыйзамдуу түрдө баа берүү керек болот. Бул мыйзамдуу долбоорун биз колдойбуз, мен өзүм жеке колдойм. Бирок жогоруда айтып кеткен эки маселе боюнча бир көзөмөлгө алып койсоңуздар. Биздин жаштар жана ошондой эле аптека иштеткендердин баардыгы врачтар менен сүйлөшүп алып, өзүнүн бонусун чогултуп, биздин көптөгөн элдерибиздин канын ичип атат да, мындайча айтканда. Кымбат баалуу дарылар жазып, ошодон ала турган кылып коюп атат. Ошону көзөмөлдөсөк болбойт. Рахмат.